тарыхында атын өзгөртпөгөн, лидери алмашпаган, ар кимдин чапанын алып кийбеген, ар кимди ар жактан жетелеп келип кошпогон бийине бүтүн Кыргызстан партиясы. Жүздөгөн, 500дөгөн агитаторлорду алып, эл менен тыгыз иштеп, ушул добуш алабыз деген үмүттө да. Мен ушул жерде так кес айтайын. Агитатор алышсын, байкоочу алсын, бардыгын жалдап келсин. Бирок идеясы, келечекте планы жок болсо, эмнеге ал агитатор эмнеге? Агитаторду көбөйтүп, ошолорго акчасын берип, кайра эле элди сатып алуу жолу менен мажбурлайт. Мисалы үчүн мен деп айтып атпайбы? Сөздөн ишке өткөнгө убакыт келди. 30 жыл эмнеге сүйлөп отурушкан? Эмнеге 30 жыл ишке өткөн жок? Эмнеге бүгүн өтүш керек? Эмнеге 5 жыл мурда, 10 жыл мурда, 15 жыл мурда, 20 жыл мурда өтүшкөн жок? Токтотуп туруп эле ушул жерде. Ишке өтүш керек болсо, мен кеттим, мен депутат болбойм, эл өкүлү болбойм. Себеби 30 жыл ора болгон жокмун. Ишке өткүлө мына. Жаштар келе атат деп бериш керек. Чеңебиз деген албетте үмүтүңүздөр бар да. Биз биринчи орун менен отуп чыгабыз деген ойдо атабыз. Менин прогнозум. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу Адыл Акжолова YouTube каналынан көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кайрадан эле мен сиздер менен Адыл Акжоловмун. Өзүңүздөргө жалпыңыздарга маалым болгондой, учурда Кыргызстан аймагында парламенттик шайлоо жүрүп жаткан мезгили, сыналуу күндөн кийин парламенттик шайлоонун дагы жыйынтыктары чыгат. Учурда кандидаттар ортосунда, партиялар ортосунда кызуу атаандаштык менен үгүт иштери, үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. Адаттагыдай эле бүгүн мен сиздерге ошол партиянын кандидаттары, лидерлери менен болгон баарлашуумду улантамын. Бүгүн мен офисимде баарлашууну улантабыз. Студиябыздын коногу Бекмамат Абдымалик уулу, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, АК Пресс оштогу кабарчысы, бейиндүү журналист, буга чейинки чуулган бийликтүүлөрдүн автору катары тааныбал. Учурда Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Аксы району боюнча эң жаш талапкери болуп катталып, учурда калың элдин колдоосуна ээ болуп, социалдык тармактарда жана ошондой эле эл арасында дагы абдан кадыр бартуу болуп, өзүнүн лидерлигин көргөзүп жаткан мезгили. Эмесе Аксынын колуну Бекмамат студиябызга кош келиптирсиз. Азыр эл менен болгон жолугушууларды абдан кызуу өткөрүп жатасыздар. Өзгөчө Аксыда абдан атаандаштык менен өтүп жатат. Ошол эле учурда айта кетпесе болбойт, азыр Бүтүн Кыргызстан партиясы Кыргызстандагы ушул 21 саясий партиялардын арасында эң бир лидер партиялардын арасында келе жатат. Эң сап башында десек жаңылыштык болбойт. Анын үстүнөн ушул Аксыда дагы колдоочулар көп болуп, жакында эле Мадмаров өзү барып, партиялаштары менен жолугушуу өткөрүп келдиңиздер. Калың эл абдан көп болуп, жакшы алкоолорду айтып, жакшы тосуп алыптыр. Биз интернеттен көрүп калдык эле. Жалпысынан эле өзүңүз айтып берсеңиз, эл менен болгон жолугушуу кандай өтүп жатат? Алгач эл менен учурашып, эл менен болгон жолугушууларыңыз туурасында айтып берсеңиз болот. Биринчиден ассалам алейкум. Бизди эл менен байланыш түзүп бергениңерге силерге чоң рахмат. Бизде азыр үгүт өнөктүгү башталганына 18 күн болду. 18 күндөн бери абдан кызуу жүрүп жатат десем жаңылышпайм. Абдан жакшы маанайда жолугушууларыбыз өтүп жатат. Мен баса белгилеп айтам, эл менин акчама эмес, менин байлыгыма эмес, менин кызматыма эмес, менин жаштыгыма көрүп басым жасап атат. Аксы эли ушуна ыраазымын. Мени жаш талапкер деп, биз ушу жаштарды колдойбуз деп колдоп атканына аябай ыраазымын. Элдин колдоосуна алынган бир өзгөчө маанай болуп атат. Анан эл менен жолугушуп, 4 киши болсо дагы, 6 киши болсо дагы, үймө-үй, көчөмө-көчө кыдырып, ар бири менен сүйлөшкөнгө аракет жасап атабыз. Бирок баягы элге окшоп агитатор алып, айлык төлөп, наркотики нерселер жок бизде. Биз ошол тааныган билген эле адамга барып айтып, биз бүгүн жолугушуу кылабыз, саат мынчада же эртең жолугушуу кылабыз. Жолугушууга кызыккандар келсин деп атабыз. Келип атышат да. Биз баягы айыл өкмөттүн борборуна 5-6 айдын элин чогултуп менен көтөрөтүп эле жанап аткан жокпуз. Бирок жыйындарыңыздарга эл жакшы эле келип атат, э? Ар бир көчөнүн, ар бир 15-20 үй менен өзүнчө жолугушуу кылып атабыз. Дээрлик ар бир үйдөн кишилер чыгып биздин үнүбүздү уктурганга аракет кылып атат. Мындан кийин дагы жолугушууларыбыз уланат. Биз азыр
аксынын анча мынча жерлерине бара элекпиз, айрым жерлерине бардык дегендей баягы убакыт саатка карап кыдырып кетип атабыз. Ушул эле учурда көпчүлүк саясий партиялар жана ушундай эле кандидаттар жерлерде өзүнүн жүздөгөн, 500дөгөн агитаторлорун алып, эл менен тыгыз иштеп, ушул добуш алабыз деген үмүттө да. Бирок тыгыз иштеп дегенден алдын анткени азыр жөнүн гана карап турушат да. Кандай болуп кетет экен деп агитаторлорду жыйытат. Анан сиз агитатор албай атам деп атасыз. Андай кандай болуп калат? Бул добуш топтоонун эң бир ыңгайлуу жолу бул агитаторлордун санын көбөйтүү аркылуу добуш алабыз деп атышат да элдер азыр. Мындай, мен ушул жерде так кесе айтайын. Агитатор алышсын, байкоочу алсын, бардыгын жалдап келсин. Бирок идеясы, келечекте планы жок болсо, эмнеге ал агитатор эмнеге? Агитаторду көбөйтүп, ошолорго акчасын берип, кайра эле элди сатып алуу жолу менен мажбурлайт. Жок дегенде ушул агитаторлор мага таштайт. Мен ушул жерден элге кайрылып кетем. Урматтуу шайлоочу, 30 жыл мурда Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бир канча жолу депутаттарды тандадык. Бирок мыйзам чыгаруучу өкүл болгон депутаттарга эмне деген гана аттар коюлган. Кой деди, чимкирик деди, дерлик баардык ат айтылып чыкты да. Бир гана легендалуу гана парламент болгон. Алар өздөрүн тарап жиберген. Өздөрү биз миссиябызды аткара албай калдык деп, өздөрүнө баа берип, өздөрүн тарап кетишкен. Бирок азыркы жогорку кеңеш 6 жыл отурбайт. Ошон үчүн кандай жогорку кеңеш келип атат? Ошол акчаны төлөп, добушту чогултуруп алган адам, демек сиздин добушуңузду сатып алды, соодалап алды. Демек ал сенин добушуңду соодалап алган адам, сен адам эмне иш жасап атасың деп сураганга акың жок. Ал сенин берген добушуңду алып, депутаттык мандат алгандан кийин өзү каалагандай соодалашат. Өзүнүн кайсы бир маселеде добуш бериш керек болсо, кайсы министрге ишеним көрсөтүш керек болсо, ошол жерде добушун соодалайт алар. Эгер добушуңарды мен бүгүн эле айтып атам. Урматтуу шайлоочу, добушуңузду мага карызга бериңиз. Мен ошол аманатка берген добушуңузду 5 жыл бою чуркап жүрүп, депутатка кандай милдет артылса, ошону элге кайтарып келели деп атабыз. Эл өкүлү деген чоң бир ат берилген. Андай ат президентте жок. Эл өкүлү деген. Кимге айтам? Министрди эл өкүлү дейт, министр дейт. Кайсы бир мисал үчүн кызматты УКМКнын башчысы эле деп айтат. Депутатты түздөн-түз эл өкүлү деп айтат. Демек, элдин өкүлү болгондон кийин, Кыргызстанды эл түзгөндөн кийин, элдин өкүлү эң чоң бир күчкө, эң чоң бир мындай бийик бийликке ээ. Демек, эл өкүлү элдин ишенимин так аткарыш керек. Ошон үчүн мен айтып атам, жүрөгүндө жалыны бар, жаш, курч адамдарды шайлагыла. Жогорку кеңешке барып калса, алар эч качан сатылбай, алданбай, эч качан сиздин келечегиңизди соодалап жибербейт. Абдан жакшы ойлор. Ушул жерден айта кетсеңиз, добуш сатып алуу, ошону жогорку кеңештен азыр кабалы деп алдыңыз. Туура айтасыз, чындыгында жогорку 6-чакырылышта ошол чимкирик аталды, кой аталды, уй аталды, жана башка аталды. Ошол жалпы жөнүндөн айтканда ошол 6-чакырылыштын чимкирик аталып калышына добушун саткан эл күнөөлүүбү же добушун сатып алган ошолор күнөөлүүбү кандай болду бул жагы? Кандай бааңызды берет элеңиз? Мен эки тарапта тең күнөөлүү бар. Мисалы азыр элде мисалы бардыгын эле жогорку кеңеште отурган трибунадан сүйлөгөн адамдар деле күнөөлөш болбойт бул жактан албетте. Алар дагы эл шайлаганда. Анан элди дагы сатылбайт дегенге кепилдик барбы бүгүнкү күндө? Эми мындай, азыр адамдарды сатылбайт, сатылат деп айтыш, бул өтө чоң жаңылыштык. Ак же көк деп алсаң, жаңылып калышы мүмкүн. Эл барлык адамга жакшы сүйлөйт экен. Мен бир жеринен байкап атам. Бирок тандоо жүрөктө болот экен да. Мен айтып атам, элибиз жүрөгүндөгүнү шайласын. Жүрөгүнө кимди алсын? Жүрөгүнө ошол элдин жүгүн тартам дегендерди. Мурда мисалы үчүн мынтип айтып атпайбы?
Сөзден ишке өткөнгө убакыт келди. 30 жыл эмнеге сүйлөп отурушкан? Эмнеге 30 жыл ишке өткөн жок? Эмнеге бүгүн өтүш керек? Эмнеге 5 жыл мурда, 10 жыл мурда, 15 жыл мурда, 20 жыл мурда өтүшкөн жок? Сөзден ишке өтө турган убакыт келди деп атат. Сөзден ишке убакыт өтө турган болсо, анда токтотуп туруп эле ушул жерде. Ишке өтүш керек болсо, мен кеттим, мен депутат болбойм, эл өкүлү болбойм. Себеби 30 жыл оргон жокмун. Ишке өткүлө мына. Жаштар келе атат деп бериш керек. Андан сырткары мына азыр элдин добушун суудалоонун ар түрдүү жолун табышып атат. Агитаторлорду көп чалдырмай, тууган урукка колдоо кылып бармай, элди кандай десем, спорт зал, баягы эле көчө жарыктандыруу, көчө шагалдамай, бала бакча салып берем, мектебин оңдоп берем деген сыяктуу маселелер менен алдап келип атат. Кайра эле ошол көрүнүштөр жок эмес бар. Бирок эми аны далилдеш өтө кыйын болуп атат. Баягы азыр Кыргызстанда таза шайлоо өткөрөбүз деп өкмөт, президент баш болуп катуу аракет кылып атышпайбы? Эми ушул аракеттен майнап чыгарыш үчүн эл да катуу туруш керек. Эгер эл бул жакка болуп кетсе, жалгыз өкмөт же жалгыз орган эч нерсе кыла албай калышы мүмкүн. Бул жерде жалпы Кыргызстан боюнча күрөшкөнгө убакыт келди. Кыргызстан боюнча мына азыр буга чейин партияны дөңүнөн шайласа, азыр кирип жеке адамды өзүн тандоого да мүмкүнчүлүк берилди. Демек, эл бул жолкусунда элдин жүзү да көрүнөт. Бул жолкусунда кандай адамды тандаган эл өзү күнөөлүү болот. Эгер начарын тандаса дагы эл күнөөлүү, жакшысын тандаса дагы эл. Элге чоң мүмкүнчүлүк коридор ачылды. Ооба, албетте. Мындан сырткары азыр мындай өнөктүк жүрүп атат. Элдин арасында бул мурда кийин кызматта жүргөндөрдүн бардыгы барып атпайбы? Мен ушул жерден дагы айтып кетет элем. Мурда кийин кызматта жүргөндөрдү эл мындай айырмалаш үчүн эмнеге программасын куруш керек. Алтын тамгалар менен жазып койсоң дагы, ал жерге барууга аракет кылбасаң, бул ишке ашпай турган нерселер. Мисалы, канча жылдан бери убада берилип атат. Бирок убада ушул жерден элден добушту алган күндөн баштап токтоп калып атпайбы? Жогорку кеңештин депутаты деген чоң бир мүмкүнчүлүккө ээ деп атпаймынбы? Мүмкүнчүлүккө ээ болгон депутаттар ошол жерге барып ошону ишке ашырышка аракет кылыш керек. Мыйзам менен милдеттендириш керек. Мисалы, экономиканы көтөрөбүз, экономиканы могул жол менен көтөрөбүз, анан айыл чарбаны көтөрөбүз деп атат. Аны мыйзам менен милдеттендирбесең, айыл өкмөт жасабайт, аким жасабайт, мэр жасабайт. Ошону мыйзам менен милдеттендирип туруп, бардык жерге бирдей кылып койсок, ошондо мыйзам аркылуу бардыгы тегиз болуп жасалат. Мыйзамда көчө эрежени бузба деген бар турабы? Бардык эрежени бузбайт. Мисалы үчүн айрым адамдар адашып бузуп алышы мүмкүн. Бирок айыл чарбасында ушул мисалы жүндү иштетүү боюнча ар бир айыл өкмөткө тапшырма болбосо алар жасабайт. Ошон үчүн мыйзамды депутат жазат, туура депутат тандалып келсе, элге пайдасы тие турган мыйзам жазылса, экономика да көтөрүлөт, элдин жашоосу да оң болот. Жолдор да өзү асфальт болот, жолдор өзү жарыктандырылат, бала бакча курулат, мектеп курулат, больница салынат, бардыгы өзү келет. Биз утурумдук шагалдоого алданып, утурумдук бирөөдүн сөзүнө ишенип, ошонун аркасынан ээрчип эле анан 5 жылдан кийин бул бизди алдап кетет экен деп калып атат. 5 жылдан кийин. Мисалы, суудун башы, мисалы үчүн, шор булак болсо, аны алтын идишке койсоңуз дагы ошол суу шор бойдон турат. Биз эл ошол булактын башы эл биз туура тандамайын, канча жолу какшап айтсак дагы, 1000 ирет айтсак дагы, алтындан мыйзамды алтын тамга менен жазсак дагы, жогорку кеңештин депутаты чиновник боло албайт Кыргызстанда. Ошондуктан эл туура адамдарды тандоону үйрөнүш керек да. Туура айттыңыз. Азыр экономика боюнча дагы жакшы пикирлерди айта кеттиңиз. Негизи Кыргызстан аймагы боюнча 30 жылдан дейбиз. 30 жыл аралыгында завод фабрикалар курулган жок. Миграция багым кескин түрдө көбөйдү. Элдин көпчүлүгү миграциялап, ошо 1 миллиондон ашык адам ошол азыр чет мамлекетте иштеп жүрөт. Жарытарлуу экономикалык көрсөткүч алдына кеткен жок Кыргызстанда.
Эми ушундай абалдан биз каткенде чыга алабыз. Бүтүн Кыргызстан партиясы экономиканы көтөрүү боюнча кандай реалдуу программалар барбы, кандай максаттар бар? Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 15 жыл мурда ушул экономиканы көтөрүү боюнча өзүнүн программасын элге сунуштаган. Азыр ал ошо интернетте ошол боюнча турат. 2010-жылда деле ошол, 15-те деле ошол, 2006-жылда деле ошол. Демек программа өзгөрүлгөн жок. Программа өзгөрүлгөн жок. Мен мындай деп айтайын. Жөнөкөй эле мисал, экономиканын көтөрүштүн бир эле жолу бар. Бул айыл чарбасын көрүп биз пайдаланышыбыз керек. Мисалы, биз Кыргызстанда кыйраган алтыныбыз жок. Мисалы, аз эле алтыныбыз бар. Бетке кумтөрдөн бетке алтыныбыз бар, мына Чаткалага букада алтыныбыз бар. Эми ал алтынды бардыгыбыз карап отурur экенибиз туура эмес. Маселен, бизде кыргыз тоого жакын элбиз, мал киндиктүү элбиз деп айтабыз. Бирок малыбыздын саны көп, сапаты жок. Биз эт багытындагы, сүт багытындагы уйларды көбөйтүшүбүз керек. Койлорубуз бар. Койдун туягы көп, башы көп, бирок сапаты жок. Базарга барсаң 4000-5000 сом. 4000-5000 сом койдун жеген расходу болот. Биз ошол асыл тукум малга өтмөйүн айыл чарбасын көтөрө албайбыз. Мисалы, Союз убагында эмнеге Кыргызстанда малды көбөйткөн? Себеби Кыргызстанда асыл тукум малдан эти жакшы, төлү жакшы, жүнү жакшы болуп турган койлор мисалы. Уйларыбыз деле ошол учурларда мисалы үчүн бир уй болгон, бир уй менен баккан ошол учурда. Сүтү да жеткен ошону. Биз азыр эмне кылдык? Малды көбөйтүп талаага жайып бердик дагы, талаабыздын бардыгы мал болуп калды дагы, бирок мал базарда этке тарта келгенде эти эч канча эмес, сүтү да алайын десең, сүтү эч канча эмес. Биз ошол асыл тукум малдарды көбөйтүш үчүн биз мыйзам менен ушуну дагы карашыбыз керек. Мыйзамда көрсөтүлсө эл ошого өтөт. Мисалы, жакшы уй болсо, 10 уйга берген чөптү 1 уйга берсең актай турган уйлар бар. Абдан жакшы пикирди айтабыз ушул жерден. Деги эле Бүтүн Кыргызстан партиясын эл эмнеге колдош керек? Эми Бүтүн Кыргызстан партиясын эл эмнеге колдош керек? Биринчиден, мага ушул суроо көп келип атат. Бүтүн Кыргызстан партиясы 15 жылдан бери ел атат депчи. Бүтүн Кыргызстан партиясы Кыргызстанда тарыхында атын өзгөртпөгөн, лидери алмашпаган, ар кимдин чапанын алып кийбеген, ар кимди ар жактан жетелеп келип кошпогон бир эле Бүтүн Кыргызстан партиясы. Башка партияларды карап көргүлө. Программасы 5 жыл сайын алмашып, 5 жыл сайын лидер алмашып, 5 жыл сайын ат алмашып, бирок ошол эле адамдар башка партия менен алмашып келип атат. Бирок Бүтүн Кыргызстан партиясы бир эле багытты, мисалы, Адахань Усманович 2006-жылы партия түптөлгөндө лидер болгон, алмашкан жок. Эч ким Бүтүн Кыргызстанды мисалы үчүн башка экөө алмашып кеткен жок. Ошондон бери ошондон бери программасы ошол. Ошондон бери максаттары деле ошол эле багытты карманып, ошол эле программасын айтып келатат. Башкалар программасын улам бир бийлик келсе ошого жараныш үчүн буга растап, лидерлери алмашып, лидерлер 4-5 адам тең төрагалы коюп келатат. Бирок Бүтүн Кыргызстан партиясы бир эле программаны, бир эле багыт. Ошол жерден абдан жакшы. Мен дагы бир жолу сурап бере кетейин. Буга чейин өзүңүз дагы саясатка бул чаңырдан гана аралашып калган жоксуз. Буга чейин талпынып, башка партиялардын дагы ички саясатын билип калдыңыз дегендей. Сиз эмне үчүн Бүтүн Кыргызстанды тандап алдыңыз? Башка партияны тандасаңыз болбойбу беле? Мен эмнеге Бүтүн Кыргызстанды тандадым? Баягы мен өзү бир принциптүү адаммын. Ошол себептен Бүтүн Кыргызстандын бир принциптүүлүгүн, ошол бир принципте туруп келаткандыгын тандадым. Ошон үчүн Бүтүн Кыргызстанга барып кошулдум. Бүтүн Кыргызстан партиясы, бая айттым, лидер алмашкан жок. Ошол себеп. Лидер алмаша берген партиялар көп. Бир канча партиялар менен мисалы үчүн сүйлөшүүлөр болгон, буга чейин айтышты. Сунушта берген партиялар болду, аларды айтпай коеюн. Бирок программасын окуп чыктым башка партиялардын. Программасын отура калып эле орустардын, казактардын бир партиясынын программасын, өзбектердин программасын, кошуналардын
кошмо мамлекеттердин программасын эле көчүрө коюп кыргызчалар менен алып келип койгондорун да бар. Эми аларды айтып чыксам башка партияны жамандагандай болуп калган үчүн мен унчукпай эле тилиме тишиме басып отурам. Ошол үчүн башка партиялардан дагы сунуш болду да сизге? Мен маалыматыма караганда башка партиялардан дагы сөзсүз сизге сунуш болду. 6-7 партия менен сунуш болуп, мен алардын программасын көрүп чыгайын. Мен силерге бүгүн барып кошулам деп айта албайм. Мен программаны көрөйүн дегем. Бирок башка партиялардын, Кыргызстандагы дагы партиялардын программасын эле кошуп, бүтүр точкасын эле алмаштырып отуруп алган партиялар да бар. Ошон үчүн мен ушул бир принципте келаткан Бүтүн Кыргызстан партиясынын тандап ошого кошулдум. Эл буйруса бир принципте турган, сөзүнөн кайтпаган адамдарды колдосо жаңылбайт. Себеби Бүтүн Кыргызстанда ушундай. Абдан жакшы. Сиз жүрөгүңүз менен тандаган Бүтүн Кыргызстан партиясы бул жарышта кандай баратат? Жеңебиз деген албетте үмүтүңүздөр бар да, бирок ошол эле учурда жеңилүүнү дагы билиш керек да, мындай алды артты карап дегендей. Бирок жалпысынан алганда прогнозуңуз кандай? Бул шайлоодо сиздер утуп чыга аласыздарбы? Буйруса азыр таза шайлоо өткөрөбүз деп атат. Таза жарыш болсо, биз биринчи орун менен утуп чыгабыз деген ойдо атабыз. Менин прогнозум. Эми мен жалпы партиялаштарым деле ошол ойдо болуш керек. Менин оюм боюнча биз Кыргызстанда биринчи орунда болуп чыгабыз. Биз Кыргызстанда мына карап көргүлө. Бардык партиянын тизмеден карап көргүлө. Бүтүн Кыргызстан менен гана ата мекен илгертен келе аткан партия. Багытын дагы өзгөрткөн жок. Саясий жолун да өзгөрткөн жок. Башкалар кече түптөлүп бүгүн шайлап атат. Ошондогу кетип аткан талапкерлерди карагыла. Биз бийликчилбиз, биз оңчулбуз, биз солчулбуз деп айтып атпайбы? Ошолордун тизмесиндегилерди карагыла. Кече былтыркы жылкы шайлоодогу мекеним Кыргызстан бийликтин партиясы. Биримдиктеги бараткандар бүгүн ошол партиялардын жанында жүрүшөт. Ошолордун арасында тизмеде жүрүшөт. Ошон үчүн эл бул жолду тандаш керек, туура тандаш. Терең акыл калчап азыр тандай турган мезгил келди, чындыгын айтканда. Жет өлчөп биргизе турган мезгил келди. Анан эми азыр өлкө, азыр парламенттеби, же болбосо азыр өкмөт, президент таза шайлоо өткөрөбүз деп болгон күч аракетин жумшап атат. Азыр чындыгында админ ресурс колдонулган учур жок. Ачыгын айтканда мурдагыдай врачтарды, мугалимдерди тартып барып шайлаттырып, же болбосо бир жыйындарга алып барган учурлар жок чындыгында. Бирок бул шайлоо акчасыз таза өтөт дегенге бир кепилдик барбы? Мисалы, сиздер кандай прогноз баа берип атасыздар? Бизге мына Аксы районунда мага жардам бергендердин көпчүлүгү улуу жаш муундай бардыгы келип жардам берип атат. Акчага да алданып көрдүк. Акчасын алып шайладык. Агитатор болуп, чуркап жүрүп шайлап да көрдүк. Улуусун көрдүк, сулуусун көрдүк, бардыгын көрдүк. Эми бул жолу акчасы жогун, акча чачпаганын бир дагы агитатору жок туруп, бирок жооп кеңешке депутат болуп барам деп, дымагы күчтүүлөрдү шайлайбыз деп, менин айламамда азыр бир канча адамдар жүр. Агитатор жок адамдарды шайлайбыз. Ошол эле учурда башка партияларга акчасын алып дагы келип бизге жакшы сөздөрүн айтып, биз сизди шайлайбыз. Мен башка партияга акчасын алсам дагы, агитатор болуп иштеп жүрсөм дагы, сиздерди колдойбуз деп жакшы сөз айтып келип кеткендер да бар. Себеби элдин үмүтү бир аз жаңгандай болгон. Эл ойгонгондой таасир калтырып атат мага. Бул жолу. Эл бул жолусунда акча бермектен башка кылсаңда алданбай тургандай ой калтырып атат мага. Эми эл 50% алданса дагы 50% алданбашы мүмкүн. Буга чейин деле өзү такыр добушун сатпагандар болгон элдин арасында. Мисалы үчүн 20% ошондой болчу да элдин. Акча берсең дагы бар, өзү калаганды шайлай берген адамдар болгон. Айылда мисалы үчүн ар бир айылда 30-40 миллион ушундай адамдар болгон. Ошон үчүн биз элге программабызды өрөп айтканга аракет кылып атабыз. Элди идеябыз менен өрөткөнгө аракет кылып атабыз.
башкаларчылап агитатор жалдап, агитатор аркылуу программабызды таратып коюп, өзүбүз коюп Lexus'tan araya жүргөн жерибиз жок. Биз ар бир айга мүмкүн болушунча ар бир көчөгө кирип атабыз. Ооба, элдер менен жолугушуп атасыздар, күндөн күнгө колдоолор көп болуп атат. Эгер эртең шайлоо боло турган болсо, бүтүн Кыргызстан партиясы утуп кетет деген дагы ошол прогноздор жок эмес да. Негизинен азыр Адахан Мадымаров, Кимсанбаевичтин абдан рейтинги социалдык тармактарда көтөрүлдү. Муну мен өзүм ютубер, эркин журналист катары да айта кетейин. Башка саясатчыларга караганда дал ушул инсандын рейтинги азыр абдан ошол шайлоонун акыркы күндөрү калганда көтөрүлүп баштады да. Аксыдан ушундай позиция болуп, бирок өтпөй калсаңыздар эмне болот? Эми ушундай позиция болуп, эгер өтпөй калсак, биз баягы чөгүп кетпейбиз. Биз күрөшөбүз. Токтотпойбуз. Бирок биз буюрса жеңип чыгабыз. Ал жагы 100%. Биз ишенимдүү түрдө таза шайлоо өтсө жеңип чыгабыз. Албетте ишенич керек, жеңип чыгам деген ушундай максат болуш керек. Негизи парламенттик шайлоого катышып атканда партиялардын бир эле максаты бул биринчи орун менен жеңип чыгабыз деген нерсе болот да. Негизги күрөш бийликке баруу, бийликти алуу. Ошол да. Анан эми сиз депутат болуп шайланып калсаңыз, кандай максаттарыңыз бар? Элдин көйдөнүндөгү кайсыл маселелерди жеринен чечип берем деген үмүтүңүз бар беле? Биз алгач баягы депутаттардын милдети жөнүндө айта кетеличи. Кээ шайлоочулар, айрым адамдар мисалы үчүн депутатты ким десе биздин айылга асфальт салдырат деп да түшүнөт экен да. Депутаттын биринчи милдети мыйзам чыгарыш. Анын аткарылышын көзөмөлдөш, эл өкүлчүлүгү республикалык бюджетти бекитүү. Ооба. Эң чоң бийлик депутаттар. Эми бизге мүмкүнчүлүк болбоду деп айтканга шылдоо жок да, ушул жер менен шылдоо бүтөт. 4 милдет бул Кыргыз эң чоң милдет. Анан мен алгач барсам, ушул баягы экономиканын көтөрүлүү жөнүндө жолунан баштайын деп атам да. Мен мисалы Аксы районунан баратам. Мисалы Аксыдан эле мисал алайын. Аксыда кара өрүк деп айтылып кайнолусу бар да. Аксынын дээрлик бардык айылдарында өсөт. Бирок эл ошол кайнолуну кургатып алып, кайда сатарын билбей, кардар келип калса экен, ким келип алар экен, канча сомдон алар экен деп күтүп калат да. Азыр бизде кайнолуну түр-түрүн кургатышат. Суулайда сатат, кургатып сатышат. Аны Өзбекстан, Тажикстан алып кетет. Дейли ушул жака экспортко чыгарабыз да. Бирок Өздөрүнүн продукциясын бренд кылып чыгарышат дүйнөгө. Тажикстан лицензияны алып, Кыргызстандан барган кайнолуну упаковка кылып, 1 килограмм, жарым килограмм түрү-түрү кылып, упаковка кылып туруп, Европага, Россияга бүт сатат. Абдан туура. Ал жерде Кыргызстандын кайнолусу деп жазбайт. Ал жерде Made in Tajikistan деп кетет. Албетте ушундай бир эле кайнолуу эмес, азыр Кыргызстанда көпчүлүк ушундай болуп атпайбы? Мисалы, Баткендин өрүгүн, күрүчтөрүн, өзгөнүн күрүчтөрүн алып эле Тажикстанга кирип, Тажикстанда кирип туруп, анан чет мамлекетке Тажикстандын бренди болуп кетип аткандыгы абдан өкүнүчтүү да. Негизи ушул нерсе бир мамлекеттик масштабта каралса деген абдан жакшы. Мен ошол ойду алып кетатам да. Анан ошол кайнолуу мен маселе. Ошол жерде өзүбүздө упаковкалашка көп деле акылдын кереги жок. Биз лицензияны алып туруп, ошол кайнолууну өзүбүздөн сатсак, Россиянын рыногунда 1 килограмм кайналы 600-700 рубль башка. Тазалап жууп, кадимки эле идишке салып, коюп койгону 700 сом. Бизде 100 сом. 500 сом дейли ортодо пайда болуп атат. Биздин кайнолуубузда. Мисалы, ноокаттын алмасы бар. Ноокаттын алмасын жакшы болгон жылдары көчөгө төккөн учурлар канча. Өзүбүздө алманы өзүбүз чепит албайбыз. Биз ошол импортко чыгышыбыз керек. Биздин алмабыз Европага чейин сатылса болот. Биз ал үчүн чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек. Биз отуруп алып эле ушундай
кооперативтерди түзүшүбүз керек. Бүтүн Кыргызстандын ушул боюнча абдан бир жакшы жазылган программасы бар. Мурдагы кооперативтерди кайра түзүшүбүз керек. Кооперативтер бирикпесе, бир кишинин бир эле тонна алтын алмасы болсо, бир тонна алманы сыртка алып чыгыш бул мүмкүн эмес. Бир тонна алтын менен 30 тонналык фураны жүктөп бара албайсың. Ошон үчүн кооператив түзүлсө, мисалы үчүн ноокаттан 100 тонна алтын алма болсо, 100 тонна алманы маселен Россияга экспорттосо, кооперативтер биригип болот. Ошону кайрадан алып келишибиз керек. Биздин алмаларды дүйнөлүк рынок алып чыкканга мүмкүнчүлүк бар. Кайнолун алып чыксак болот, жаңабыз бар, малинабыз бар, алып чыксак болот. Алга эмне кылыш керек? Чечкиндүү кадамдарга барыш керек. Бирөө ошону жогорку кеңештеби, министрликтеби бирөө аракет жасаш керек. Бизде ошол нерсе аракет болбой атат. Маселен, мына мал чарбачылыгы боюнча кыскача сүйлөштүк. Жүндө кайра иштеткен азыр дээрлик эчим жок. Биздин жүнүбүздүн жасалган кийимдер, маселен, Европанын базарында аябай суруталат. Бирок аны чыгынган киши жок. Мен билем, Чоңалайда бир эже менен таанышып, барып маектешип да келгем. 200ге чукул аялды бир эле аял башын бириктирип, жүндөн түрлүү нерселерди токуп, Европага заказ алып, ошоко экспорттолот. Бир аял Чоңалайдагы чоң бир айылды багып атат десек, жаңылышпайбыз. Ал жерде 200ге чукул аял айлык менен камсыз болгон, иш менен камсыз болгон, үй бүлөсүн күтүрөтүп алып атат. Маселен, могу калпак. Ушул калпактын кийиз калпактар базарда. Таза кийиздер 2,5 миң сом. Ошону дагы бир эле киши жасап атат. Эмнеге бир киши жасаганды бир мамлекет жасай албайт? Мамлекет ушу туура саясат жүргүзүп, ар бир айылда, ар бир көчөдө жүндү, этти, сүттү кайра иштетүүнү колго алыш керек. Биз Казакстандын кефирин ичип отурабыз, биздин уйларыбыз талаада жүрөт. Эмнеге сүттү кайра иштетсек болбойт? Эмнеге биз этти кайра иштетсек болбойт? Эт иштеп неге өзүбүз колбаса кылып чыгарсак болбойт? Өзбекстан менен Казакстандын колбасасын сатып. Бизде пул көп эмеспи? Биздин өзүбүздүн бул сыркага кетип атпайбы? Бир колбасаны алып жейсең, ал тазасын алып жейин десең, жакшысын алып жейин деп адамдар Казакстандыкын жеп отурат. Өзүбүздө жеткиликтүү болуп өндүрө албайт. Мамлекеттик деңгээлде ушул нерселерди саясат. Мамлекеттик саясат өндүрүштү, атамекендеги өндүрүштү колго алмайын, экономиканы көтөрүш мүмкүн эмес. Экономиканын негизги өзөгү жол деп айтылат. Жолдорубузду жакшыртышыбыз керек. Биз башка тармактарды эле карап отура берген менен болбойт. Ушул экономиканы көтөрүштүн катуу аракетин көрбөсөк, биздин экономикабыз жылдан жылга минуска кирип баратат. Биз ушу айылдан башташыбыз керек. Айылдагы ноокаттыктын алмасын, өзгөндүктүн, күрүчүн, аксылыктын, кайнолусун, кара кулжалыктардын мал келин, алайлыктардын мал келин кандай кылып этти өндүрсөк болот, кандай кылып жүн иштетсек болот, кантип терини иштетсек болот, мисалы ошол эле нерседен чыгып кетсек болот. Азыр ар ким өзү менен өзү. Айыл чарба министрлиги дыйкандарга кредит берели, мамлекет ушунча бөлүп берсин деп кредит алып берип атат. Быйыл эмне ишти айтпайт. Картошка экти, ошол кредит алган дыйкан картошка экет, картошка 3 сом болуп калат. Дыйкан банкрот, кийинки жылы өкмөткө каршы төлөйт. Муну акчаны берип коюп туруп эмнени өндүрүштү айтпагандан кийин анда айыл чарба министрлигине кереги бар. Айыл чарба министрлиги ошо алдын алыш керек. Быйыл картошканын баасы мынча сомдон мынча сомго чейин болот. Биз быйыл картошканы бул мамлекетке экспорттойбуз. Быйылкы жылы өзүбүздө артындай болот. Быйылкы жылы алдын ала маалымат бар да, прогноз бар да. Аба ырайы кандай болот? Ысык болобу, суук болобу, кургак болобу, же жаан көп жайбы, ошого чейин прогноз коюп айтышыбыз керек. Андан сырткары, мисалы, дыйканга кредит берип атканда биз баягы жеңилдетилген пайыздар кредиттер берип атпайбы? Ошону берип атканда айтыш керек. Сен быйыл биздин ушул өзүбүздүн
Кыргызстанды камсыз кылганда мисалы эмне жетишсиз? Ушул нерсе жетишсиз бизге. Буğday өндүр. Бизде буğday жетишсиз. Казакстандан турмай алып. Бирок андай айта албайт да, дай айта албайт да. Ошол нерсе жок болот да. Ошол мен ошону талап кылайын деп атам. Барып туруп депутат болгон. Мына жерде bizde мынча гектар жер бар. Кысыр жатат. Казактардын улам унун буğdayын сатып, унун сатып жегенден көрө келгиде дыйкандарга жеңилдетилген кредитти берели дагы буğday өндүртөлү. Мындан 4-5 жыл мурда Ош областындагы Нока, Араван, Өзгөн, Кара Суу райондорунун баягы ун өндүргүч кооперативтеринин өкүлдөрү келген. Мен анда журналист болуп иштеп жүргөндө айткан. Казакстан унду биз 1100дөн сатып атканда булар 900дөн сатып, бизден 200 сом арзан кылып атканда биздикилер сырттан ун ташып жей баштады. Бул бизди талкуулоонун бир ыкмасы, механизм дегенде биздикилер ойгонбой койду да. Булар бир канча жолу айтты. Биз 10 жылдан кийин деле 1200дөн сатабыз, азыр деле 1200дөн сатабыз деди. Биздикилер ойгонгон жокпу? Казактар биздин өзүбүздүн жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү талкалап туруп, биздикилер эркин атаандаштыкка туруштук бере албастан бүт ун өндүргөн кооперативдер жабылып калып, казактар кой берген баадан сатып алып атабыз. Ун 2000 сомго чыкты. 2000 сомго жакын суммада сатып жатабыз. Булар 10 жылдан кийин дагы биз 1200дөн эле сатабыз. Биз өзүбүз буğday өндүрүп, биз өзүбүз унлук жасап чыгарып жатабыз. Биздики казактардыкына караганда унубуз ишеничтүү деп айтып, ыйлап көзүнөн жаш агызганда да эч ким карабай калган болчу. Мына азыр бүгүн биздикилер талкаланып жабылгандан кийин Казакстан каалаган баада бизге ун берди. Биз ошол алдын ала прогноздорду карап иш кылышыбыз керек. Өзүң буğday өндүрбөсөң, бирөөнүн буğdayына ишенич жок. Азыр казак бизге буğday бербей койсо, ун бербей койсо, Кыргызстан ачка калат. Эми андан Кудай сактасын. Деги эле азыркы учурда чек ара маселеси абдан талкуу жарап жаткан мезгили. Чек ара маселесине кандай көз караштасыз? Кыргызстан 4 мамлекет менен чектешсе, ошол Тажикстан менен Өзбекстан менен делимитация жана демаркациялоо иштери боло элек, бүтө элек, аякына чыга элек. Ушул маселелерди кантип жөнгө салыш керек деген ойдосуз? Мамлекет башчылары эми киришип атат, тышкы иштер министрлиги жолугушуп атат, бир канча жолугушууларды өткөрүп атат, бирок эмнегедир ол майнаттуу жыйынтык чыкпагандай да. Бул чек ара деген бул абдан бир көйгөйлүү маселе. Даже ошо өзүңүздүн кошунуңуз менен 1 метр жер үчүн дагы чыгашып калган учурлар аябай көп да. Эч ким өзүнүкүн бергиси келбейт. Ар ким өзүнүкүн туура деп ойлойт. Бирок биздин саясат ошо чек араны тезирээк чечүү. Мүмкүн болушунча чек араны тездетип чечип, чек араларды такталышып алгандан кийин, анан кийин аны мыйзамдуу түрдө жолдорду таможняларды ачуу. Мен маселени чек араны чечилбеген бир көйгөйлүү жерин айтайын. Маселен, Аксы районунда чек ара такталбаган жер бар. Ошол жерде малдар көп уурдалып кетет. Өзбекстанга. Мал уурулуп токтобой, издеп барсаң эле чек арадан айдап кирип кетет. Чек аранын ичине кире албайт Өзбекстанга. Ал жака кире албайт. Ошол элдин көкүрөгүнө көк таштайт дейди да. Ошо чек ара чечилип калганда, ошол жер тосулуп калганда, элдин малы уурдалбак эмес, эл эркин жашамак. Анча-мынча үй бүлөлөр, мен билгенден быйылкы жайда бир үй бүлөнүн 30дан ашык кара малы бир түндө жоголуп кетти да. Булар такыр дайын таппай калышты, кийин Өзбекстан өтүп кетти деген сөздөр чыгып атат. Биз ошол жактан аны аракет кылдык, арыз жаздык, аракет кылып атабыз кайтартып чыгарганга деген. Ал боюнча эмне болду азыр белгисиз. Ошол мынакей, чек ара чечилбесе, элди эзе берет. Бизде ошол чек араны мүмкүн болушунча тездетип чечип, андан кийинки кадамдар башкалуу болуш керек да. Чек ара чечилбегендин айынан мына Баткенде эмне болду? Баткенде үйлөр талкаланды, адамдардын өмүрү кыйылды. Азыр
Бул жер биздики деп отура бербестен анча мынча жерлерди берип, анча мынча жерлерди алып, чечкиндүү кадам аркылуу чечип чегараны мүмкүн болушунча тездетип. Башка мамлекеттер кайсы бир кызыкчылыктардан улам чегараны чечпей аткан болушу мүмкүн. Комушуң сүйлөшпөсө абдан кыйын. Өз алдынча барып чегараны тосуп кое албайсың. Өз алдынча барып бир меники дей албайсың. Эки тараптуу гана келишип. Ошон үчүн биз мүмкүн болушунча чегараны биринчи орунга коюп, чегараны тездетилген, мүмкүн болсо бүгүн чечкенге аракет кылышыбыз керек. Чегара чечилмейин, элдин көйгөйүн чечиш кыйын. Чегара чечилбесе уурулук, бастырып кирүү, талкалоо, бири-бири менен чабышуу эки элдин ортосунда кас эч качан токтобойт. Зым тартып ортодон, андан кийин гана токтойбуз. Эгер биздин мамлекет бай мамлекет болгондо, биз чегараны тоспой деле койсок болот. Мамлекетибиз күчтүү мамлекет болсо, чегарадан кыжалак болбосок деле болот болчу. Наоборот, ачып коюп, бизде импорт көп болгондо такыр коркпосок болот болчу. Экспорт көп болгондо кечиресиз. Экспорт көп болгондо такыр коркпосок болот болчу. Азыр бизде импорт көп болуп атпайбы? Каалаган нерсесин алып кирип сатып, каалаган нерсесин болот. А биз өзүбүз сыртка экспорттосок такыр коркпосок болот. Бизден сыртка сатып, биздин ички дүң продукциябыз жакшы болгондон биз коркпосок болот. А бизде азыр экономикабыз начар, мамлекетибиз алсыз болуп турбайбы? Биз ошон үчүн чегараны чечүүгө аракет кылышыбыз керек. Чегараны чечип алып туруп, андан кийин анын экономикалык баскычтар, элдин социалдык көйгөйлөрү, ошол маселелердин акылдык менен чечишибиз керек. Абдан жакшы. Мына азыр эми эфирдин аяктарында ошол эл менен болгон жолугушуубуз кандай форматта өткөрүп атабыз, күнүгө канча жолугушууларды өткөрүп атабыз. Күнүгө бир дагы жолугушуу өткөрүлгөн, жумасына бир-эки жыйынды өткөрүп коюп жүргөн кандидаттар көп экен да. Сиздин айырмачылыгыңыз, артыкчылыгыңыз кандай деп ойлойсуз? Эл менен болгон жолугушууларды кандай форматта өткөрүп, кандай кылып атасыздар? Менин артыкчылыгым жаштыгым, акчамдын жоктугу, эч жерге кол койбогондугу. Эч кимден коркуп, мени камап коет экен, мени минтет экен деген менде санаа жок. Мен бир гана элге таянам. Менин жолугушуу форматым ар бир киши менен сүйлөшүү, ар бир кишиге жеткизүү. Мен жок дегенде ошо программамды ар бир киши угуп калса, мен мага ошо чоң сыймын. Менин ар бир жолугушкан кишиге программамды окутам. Элге окшоп, буга чейин айттым, элдин бардыгын бир айыл өкмөттү бир жерге чогултуп, стадионго алып келип, зыңк этип сүрөткө тартып, эл жакшы кабыл алды дегенден алысмын. Мен деле ошол кишини ошентип топтой алам. Бирок аны ташып келгенге, менде бергенге бензинге акчам жок. Мен өзүмдүн бензинимди өзүм арам куюп жүрөм. Анча-мынча досторум биз апарып келели, биз поддержкага чыгалы деп, эл өзү поддержкага чыгып өзү колдоп жүрөт. Акчасы жок, бирок акылы бар адам экенсиң деп бир-эки кишилер тамашалап күлдү. Акылың бар экен, акчаң жок болсо да акылың бар экен, биз сени колдойбуз деп анча-мынчалар кубандырып атат. Ошон үчүн мен ал жерге баргандан эртең бизнесиме корголойм. Эч жерге кол коюп корко турган жерим жок. Менин айтканым айткан, дегеним деген, элдин үнүн жогорку кеңештерде айтып чыга берем. Элдин талабын талаша берем. Эл мага эл өкүлү деген ызмачокту төшүмө тагып берсе, мен элдин берген милдетин так аткарам деген чоң үмүт менен бардым. Элибиз бул жолу алданбайт деп ишенем. Анан кыргызда жакшы сөз бар. Жетинин бири кыдыр, жети өлчөп бергестей, жетинчи чакырылышты шайлаган турабыз. Жетинчи чакырылышта бүтүн Кыргызстан номеринин саясий партиясынын катар номери, жана ошол эле сиздин номериңиз канча, аны дагы айта кетсеңиз болот. Жыйын үчүн сөз катары. Мен дагы бир жолу элге кайрылам. Урматтуу кыргызстандыктар, бул жолу алданбагыла, бул жолу туура кадам таштагыла. Экинчи катарда тизмеде баратат, а мен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясында 38-чи тизмеде баратам. Элге рахмат, силерге да рахмат. Өлкөбүз өнүгүп өссүн, эч качан Кыргызстанда кайрынын үнү чаңырбасын.
Кыргызстандын кызыл желеги дайыма желбиреп турsun. Чоң рахмат, абдан ыраазычылык билдиребиз. Алтындай убактыңызды бөлүп, атайын Адыл Ак жолунун 1,5 миллиондон ашык подписчиктер менен баарлашып, максаттар, көз караштар, ойлоруңуз боюнча бөлүшкөнүңүз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Алдыдагы шайлоодо сизге ийгилик болсун. Кудай колдосун. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз эфирибизди чыйынтыктайбыз. Мындан аркы программаларды дагы улантып турабыз. Мындан ары дагы саясий партиялардын лидерлери жана ошондой эле белгилүү кандидаттар менен маектерди улантабыз. Саламатталыңыздар. Биз менен бирге соңку маалыматтардан күзөтүп туруңуздар. Болушканча